Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы телефондо ар кандай төлөмдөрдү аткаруу жана телефондогу бирдикти картага которуп накталай түрүндө чыгарып алуу боюнча болмокчу. Ал үчүн биз телефонго Play Market'тен Balance Gauge деген приложенияны орнотобуз. Ал приложенияны орноткондон кийин телефондон ушундай значок менен телефондун бетине чыгып калат. Бул приложенияга катталуу үчүн ушул приложенияга киребиз. Киргенден кийин бул жерге телефон номерибизди жазабыз, андан кийин Write дегенди басабыз. Бул жерге телефон номерибизди жазгандан кийин биздин номерге код келет, ошол кодду бул жака жазабыз. Мисалы бастык, код подтверждения деген жерге ошол келген кодду жазышыбыз керек. Код келгенче күтүп турабыз. Мына бизге код келди. Мисалы 8979 деген. Ушул кодду жазгандан кийин Write дегенди басабыз. Басканыбызда условия и положение деп ушундай шарттары чыгат. Бул жерде ар бир көзөнөкчөгө галочка коюп чыгабыз. Биз ушул шартка макулбуз деп бардыгына галочка коебуз. Койгондон кийин бул жерден продолжить дегенди басабыз. Басканыбызда биз бул приложенияга катталабыз. Андан кийин придумайте новый пин-код деп чыгат. Биз бул жерге өзүбүз код ойлоп жазышыбыз керек. Мисалы жазайын 1425 деп. Андан кийин ошол кодду кайталап жазышыбыз керек. 1425 деп. Успешно деп чыгат. Андан кийин бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жерде электронный кошелек деп турат. Электронный кошелегубузда акча жок экен. Биз телефондогу балансты көрүү үчүн бул жерде стрелканы бассак, мой счет деген чыгат. Бассак, мой счет. Бул жерде телефондо дагы акча жок экен, электронный кошелекте дагы акча жок экен, мой счет дегенди тандайбыз. Андан кийин кызматтарды колдонуу үчүн бул жерде услуги деген бар. Услуги деген бассак, бул жактан бардык категориялар чыгат. Бул жерден эгер биз досторубуздун телефонуна акча сала турган болсок, сотовый оператору дегенди тандайбыз. Сотовый оператору дегенди тандаганыбызда бул жерден операторлор чыгат. Биз кайсы оператордо номерге акча салыш керек болсо, ошол операторду тандайбыз. Мисалы Билайнга сала турган болсок, Билайн деген тандайбыз. Бул жерге телефон номерди жазабыз. Бул жерге сумманы жазып туруп, далее дегенди басып, биз өзүбүздүн досторубузга телефонубуздан акча салып койсок дагы болот балансына. Андан кийин назад дейли. Назад кылып, бул жерде пополнение карты деген бар. Биз бул жерден өзүбүздүн картабызга же досторубуздун картасына акча которуп койсок да болот. Телефондогу бирдикти ушул картага которуп накталай түрүндө чыгарып алсак да болот. Мисалы азыр биз бул жерди басып көрөлү. Бассак, бул жерден эл карт деген чыгат. Бул жерден эл карт дегенди тандайбыз. Бул жерде мына картанын номери, андан кийин сумма ваш иньен деп турат. Себеби бул жерде биздин иньенди сурап атканы, паспорттук маалыматыбызды сурап аткан себеби биз бул приложенияны орноткондон кийин идентификациядан өткөн эмеспиз. Ошондуктан биринчи кезекте идентификациядан өтүшүбүз керек. Идентификациядан кантип өтөбүз? Идентификациядан өтүү үчүн бул жерде еще деген бар. Ошол еще дегенди басабыз. Басканыбызда бул жерден помощь, мой QR код, бонусный код, настройки деп чыгат. Бул жерден биз настройки дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай настройкалары чыгат. Бул жерде вы не идентифицированы деп турат. Биз идентификациядан өтүү үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда не идентифицированный пользователь деп чыгат. Бул жерде максимальная сумма на балансе 15.000 деп турат. Демек биз телефонубузга максималдуу түрдө 15.000 сомго чейин сала алабыз. 15.000ден ашкандан кийин баланска кабыл алынбай калат.
баланска андан 15 миңден ашыкча сумманы кабыл алыш үчүн ошол 15 миңге чейинки балансты картага которуп туруп, андан кийин кайра дагы баланска акча салса кабыл алына берет. Ошентип ар 15 миң салгандан кийин которуп коюп, ушундай кылып аткарсак болот. Бул жерде максимальный оборот в месяц 30 миң деп турат. Демек биз бир айдын ичинде 30 миңге чейин оборот кылсак болот. Бул сумманы көбөйтүп алсак да болот. Бир айдын ичинде 150 миңге чейин. Бул сумманы көбөйтүү үчүн биз ошол Билайн операторунун кеңсесине барып туруп, ошол жерден көбөйтүрүп алсак болот. Идентификациядан өтүү үчүн бул жерден пройти идентификация дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай онлайн идентификация деп чыгат. Бул жерден персональные данные, паспортные данные, адрес и работа, подпись дегендерди толтуруп чыгышыбыз керек. Мисалы, персональные данные деген бассак, бул жерде фотография лица дейт. Биз ушул жерде плюсту басып туруп, өзүбүздүн жүзүбүздү сүрөткө алышыбыз керек. Андан кийин фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, ушунун баарын толтуруп чыгып туруп, бул жерден далее деген басабыз. Андан кийин паспортные данные деген басып туруп, бул жака паспорттук маалыматтарыбызды киргизишибиз керек. Бул жерден ошол лицевая сторона паспорта дегенди басып туруп, паспортубуздун алды жагын сүрөткө тартабыз. Ал эми оборотная сторона дегенди басып туруп, паспорттун арты жагын сүрөткө тартабыз. Анан номер паспорт жазабыз, кайсы орган тарабынан берилген жазабыз, ИННди жазабыз, дата выдачаны белгилейбиз. Андан кийин далее деген басабыз. Буларды толтургандан кийин назад кылабыз дагы. Адрес и работа деген басып туруп, бул жерди толтуруп чыгабыз. Андан кийин назад кылып туруп, подпись дегенди басып туруп, бул жакты я согласен, я ознакомлен дегенге галочка коюп туруп, бул жакта окейди басып коебуз. Биз ошол идентификациядан өткөндөн кийин биз элкартка акча чыгарганда бизден паспорттук маалыматтарды сурабай калат. Азыр биз идентификациядан өткөндөн кийин кандай болот, ошону карап көрөлү. Бул жерде идентификациядан өткөндөн кийин азыр бул жерде биздин телефондогу балансты көрсөтүп турат. Биз бул жерден идентификациядан өткөндөн кийин кандай болуп калды? Услуги дегенди басабыз. Бул жерден пополнение карты дегенди басабыз. Пополнение карты дегенди басып туруп, эл карт деген тандайбыз. Бул жерге картанын номерин жазабыз, бул жерге сумманы жазып туруп, далее дегенди басып туруп, биз телефондогу бирдигибизди картага которуп, накталай түрүндө чыгарып алсак да болот. Бул жерде азыр бизден паспорттук маалыматтарды сураган жок, себеби биз идентификациядан өттүк. Андан кийин назад кылалы дагы башка кызматтарды карап көрөлү. Бул жерде налог деген жерден налогторду төлөсөк болот. Коммуналдык кызматтарды жана башка бул жерде ар кандай кызматтар бар. Ушуларды биз колдонсок болот. Мисалы, бул жерде налоги дегенди баса турган болсок, бул жерде налогтордун бардык түрлөрү чыгат. Жердин налогу, кыймылсыз мүлктөрдүн, кыймылдуу мүлктөрдүн жана башка патент, бардык налогтор чыгат. Андан кийин бул жерде мисалы налог на транспортное средство дегенди тандап көрөлү. Биз ушул налог на транспортное средство дегенди тандап туруп, биз өзүбүздүн техникабыздын налогу канча болорун дагы ушул жерден билип туруп төлөп койсок болот. Мисалы, бул жерди басалы, андан кийин бул жерге объем двигателя деген жерге өзүбүздүн техниканын моторунун көлөмүн жазабыз. Андан кийин бул жерге год выпуска дегенди жазабыз. Андан кийин бул жерден рассчитать налог деген бассак, биздин техниканын налогу канча болору чыгат. Мисалы, бул жерге объем двигателя деген жерге 1990 сантиметр куб деп жазалы. 1990 деп. Андан кийин бул жерге год выпуска деген жерге чыккан жылыны жазабыз. Мисалы, 2005. Андан кийин бул жерден рассчитать налог дегенди басабыз. Бассак,
биздин техниканын налогу 896 сом болот экен. Төлөй турган болсок, бул жерден оплатить налог дегенди басабыз. Оплатить налог деген бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерге өзүбүздүн ИНИНди жазабыз. Бул жерден регионду тандайбыз, районду тандайбыз, жилой массивди тандайбыз. Бул жерге техниканын гос номерин жазабыз. Андан кийин төмөн жактан далее дегенди басып туруп биз техниканын налогун төлөп койсок болот. Ал эми коммуналдык кызматтарды төлөө үчүн коммунальные услуги дегенди бассак, бул жерден баардык коммуналдык кызматтар чыгат. Биз ушул жерден өзүбүзгө тийиштүү коммуналдык кызматтарды төлөп койсок да болот. Бул жерде башка дагы толтура кызматтар бар, ушуларды колдонсок болот. Андан кийин бул жерден назат кылалы. Дагы бир өзгөчөлүгү, эгерде биз кандайдыр бир техника сатып ала турган болсок, ошол техниканы бул жактан текшерип алсак дагы болот. Арестте турабы, арестте же залогдо турабы, турбайбы, ошону текшерип алсак да болот. Мисалы биз техника сатып алганда арестте турган, турбаган же залогдо турган, турбаган билбей эле сатып алсак, кокус арестте же залогдо турган болсо, кийин бизге проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан сатып алаардан мурда ушул приложение менен текшерип алсак да болот. Ал үчүн биз төмөн жакка түшсөк, бул жерде проверка машины и штрафы деген бар. Ушул жерден текшерип алсак болот. Даже ошол техникага штрафтар жазылган болсо, штрафтар дагы чыгат. Ал үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда проверка машины деп ушундай болуп чыгат. Бул жерге ошол техниканын гос номерин жазабыз. Мисалы, бул жерге мынтип жазалы. Техниканын номерин жазабыз. Андан кийин бул жерден ушул стрелканы басабыз. Ушул стрелканы басканыбызда ошол техниканы текшере баштайт. Азыр проверка болуп атат. Бир аз күтөбүз. Мына бул жерде техниканын модели чыкты, Honda Accord деп. Бул жерде гос номери, чыккан жылы, ролунун абалы, сол тарапта, оң тарапта техниканын түсү, мисалы темный серый дейт, моторунун көлөмү. Андан кийин бул жерде транспортное средство не в залоге деп турат. Демек, бул техника эч кандай арестте жана залогдо эмес экен. Эгерде арестте жана залог болсо, ушул жерде транспортное средство в залоге или аресте деп чыгат. Андан кийин бул жерде бул техника 3 кишиге өткөн экен. Биринчи башка адамда болгон экен, андан кийин дагы бирөө өткөрүп алган экен, эң акырында азыркы ээси өткөрүп алган экен. Бул жерде штраф деп турат. Мына для этой машины нет зарегистрированных штрафов деп турат. Демек, бул техникага эч кандай штраф жазылган эмес. Бул маалыматты биз скачать этип алсак да болот. Ал үчүн бул жерден скачать как PDF дегенди басып, скачать этип алсак болот. Скачать эткенден кийин бул жактан чыгып туруп, бул жерде my файлы деп туруп, бул жерде память устройство, download, бул жерден ушу жака түшүптүр. Скачать эткен документибиз бассак, бул жака документ түрүндө чыгат. Мына бул жерде мына данные от транспортного средства деп турат. Государственный номер автомобиля, год выпуска, расположение руля, объем, двигатель бардыгы көрүнүп турат. Бул жерде биринчи башка бирөөнүн атында болгон экен. 2014 жыл 13 майдан 2014 жыл 9 сентябрга чейин. Андан кийин 2014 жыл 9 декабрга чейин, 2014 жыл 9 декабрдан 2018 жыл 30 августка чейин башка хозяин болуптур. Эң акырында 2018 жыл 30 августтан азыркы убакка чейин акыркы ээсине катталыптыр. Бул жерде
Сведения о нахождении транспортного средства в аресте залоге не находится деп тұрады. Демек, бұл техника ешқандай арестке жана залогқа қойылған емес, штрафтағын жоқ. Шундай қылып тұрып, біз сатып ала тұрған техниканы ушул баланс кейжи арқылы текшеріп алсақ болот. Бұл приложениянын жардамында көптөгөн кызматтарды ушул телефон аркылуу аткарсак болот.